Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ассаламу алейкум, урматтуу президент. Мен бүгүн коомдогу саясий экономикалык абалды байкап, президентке кайрылуу жолдоону туура көрдүм. Урматтуу кыргыз элим, ушул видеонун аягына чейин көрүп, коомчулукка таратканга жардам берсеңиздер, Кыргызстандын тарыхына, келечегине кайдыгер карабаган адам болот элеңиздер. Салымыңыздар ошол болмок. Урматтуу президент, 2020 жылы парламенттик шайлоо болгон турат. Бул шайлоо Кыргызстандын келечегин аныктайт. Эгер 9% барьер калып, жалаң олигархтар кайра келе турган болсо, эл баарынан тажаган эл ачуусу келип, чыныгы элдик революция ишке ашып кетиши мүмкүн. Анткени эл азыр ушунчалык тажап турат. Буга чейин колунан жугунду ичип жүргөн адамдарын да сындап азыр элдер ушунчалык жаман көрүп калышты. Убагында Жанар Акаев жаш болсо да президент Атамбаевка кеңештерин айтса, элге жакын бололу, мындай кылалы, тигиндей кылалы десе, Жанарды алыстатып, жанында жан жөкөрлөрү Жанарды мындай укпай коюшкан. Анан ушул депутат кылып президенттен алыстатышкан. Бирок Жанар чыныгы депутат кандай болоорун көрсөтүп, учурда эл тарабында эл таламын талашып, керек болсо Ички иштер министрлигине Крим дүйнөгө каршы пикирлерди айтып, маселе көтөрүп атат. Ушундан улам мен дагы жаш болсом деле президентке кайрылып сунуш айтып, балким кандайдыр бир деңгээлде акыл үйрөтүп аткандай болушу мүмкүн. Ошол себептен Шайлообек Дүйшөевдин 4 сабыры менен мен президентке бир сунушумду айткым келип турат. Падышалар жолду эч качан көрүшпөйт, көрөйүн дейт, жандагандар көнүшпөйт, жолду көрбөйт, жок болушат, акыры жолду көргөн падышалар өлүшпөйт дейт. Ошол сыңару балким мен айткан сунуш элдин үнү катары кабыл алып, мен өзүм ойлоп тапкан жокмун, элдин үнүн айтып атам. Кабыл алып, чара көрсөңүз, балким кабыл алсаңыз биздин сунушту, сиз тарыхта өзгөртүү жасаган президент катары, экинчи Исхак Разаков катары, элдин сүймөнчүк президенти катары болуп калышыңыз мүмкүн. Жана бир эле срок менен эмес, элдин суранычы менен кийинки срокко да калып калышыңыз мүмкүн. Себеби мына жакында билесиздер, Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев жаштар менен жолугушуу учурунда бир алгылыктуу сунуш айткан жаш 23 жаштагы жигитти министрдин орун басары кылып шайлап койду. Бул деген эл менен эсептешүү дегендин бир мындай учуру да. Ошол сыңары азыр коомчулукта мындай сөздөр айтылып атат: президенттин командасы жок деп. Туура, президенттин командасы жок, президенттин өзүнүн расмий партиясы жок. Биздин божомолубуз боюнча, менин өзүмдүн байкоолорум боюнча, кийинки шайлоо эгер 9% барьер менен калчу болсо, Кыргызстан партиясы келет. Анткени алар олигархтардын партиясы, эч качан жөн акча коротушпайт. Булар Ак үйдөн добро алып чыккан үчүн съезд өткөрүшүп шайлоого барышарын айтышты. Андан сырткары Ата журт партиясы, Камчыбек Ташиев дайыма көп нерсеге элдин тарабында болуп пикирин билдирип жүргөн адам 9% барьерге каршы эмес экенин билдиргендиктен, жана Акматбек Келдибеков жакында интервью берип, президент журт атасы деген позицияны кармагандыктан, мен жеке оюмда Ата журт партиясы президенттен, Ак үйдөн 7-чи кабинетинен добро алып шайлоодон келүүчүлөрдүн бири болот. Андан сырткары 9% барьерден Атамекен, Бир Бол, Өнүгүү партиялары өтпөшү мүмкүн. Ошол себептен ошол партиялардын мүчөлөрү Биримдик деген партия түзүп чыгышы мүмкүн деген болжомолдор айтылып атат. Эмнеге себептен Республика партиясы катышпайт? Анткени эл арасында сөздөргө ишенсек, Бабанов саясаттан алыстап, Республика партиясы менен шайлоого катышпаган үчүн кылмыш козголбой камалбай калды. Ошондой эле Канат Исаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулушу, Кыргызстан партиясы элпек партия болуп, президенттин айткан сөзүн аткарып, кнопка баскыч партияга айланып беребиз дегендиктен кийинки шайлоого катышууга укук алып атат. Болбосо бул партия берки Бир Бол, Өнүгүү партиясы сыяктуу эле мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин командасынын долбоору болгон. Мен ким качан, кайсы күнү түзгөн, кайсы жерде кимдер тизмеге кирилбей калган, ким канча салым кошкон, 1 миллион 200 миңге ким мандат сатып алган, кимдин золотой мандаты 500 миң экен, баарынан кабар билем. Кабардарым бар, өз көзүм менен да күбө болгом. Эгер ушулар кайра парламентке келчү болсо, анда мурун
төңкөрүш болуп келсе, бул жолу элдик ыңкылап чыныгы революция болуп кетиши мүмкүн. Элди эч ким козгобой эле, эч ким бир тыйын бербей эле эл өзү чыгып туруп бийликти кууп кетиши мүмкүн. Ал учурда парламент тарап кетет, президент кезектеги качкын президент болуп жаманат болуп калат. Себеби буга чейин тарых көрсөттү, Бакиев качты, Акаев качты, Атамбаев камалды. Күнөөнүн баарын кылган парламент ошол бойдон отурат. Баягы Ак Жолдо отургандар, Алга Кыргызстанда отургандар, СДПКда отургандар кайра эле шайлоо менен келебиз деген аракет көрүшүп атат. Ошол себептен, урматтуу президент, мен эл арасындагы пикирди угуп, азыр эл ушунчалык саясатчылардан тажаган, Алмазбек Атамбаев коюп берген чимкирик деген атты колдоп депутаттарды жаман көрүп аткан учуру. Өзүңүздөр байкадыңыздар, Украинада Украина эли ушунчалык олигархтардан тажагандыктан элдин арасынан чыккан Зеленскийди колдоп берип, азыр парламенттагы, президенттагы элдик болуп, элдер өзүнүн мүддөсүн ишке ашырып жашап аткан учуру. Ошол себептен кыргыздардын арасында азыр жаңы жүздөр болсо колдойбуз деген сөз болуп атат элдин карапайым калктын арасында. Мен ошол сөздү анализдеп отуруп, көптөгөн жылдардан бери эл арасында кыргызга, өлкөгө, мамлекетке мындай патриоттук сезим менен бир аракеттерди көрсөтүп, өзүнүн мекени үчүн күйүп бир аракет кылып, кызмат кылып берерин далилдеген адамдардын тизмесин түздүм. Мен азыр болжол менен 100гө жакын тизме менен тааныштырайын. Андан ашыгы балким көпчүлүктүн талкуулоосу менен Борушайкомго бериле турган тизме аныкталаттыр. Ушул элдик партия, жаштардан түзүлгөн, жаңы жүздөрдөн түзүлгөн партия президенттин колдоосуна алынсын. Президент ачык эле айтсын: мына менин партиям жок, мен элден чыккан партияны колдойм. Каражат жагы мындай чечилет. 5 миллион күрөөнү бул жактан табабыз. Мамлекеттик телеканалдар жана жеке каналдар ушул партияны колдоп бергиле. Административдик ресурс, мамлекеттик кызматкерлер бардыгыңыздар урнага киргенде ушул партияны колдоңуздар. Ушуларды алып келсек, биз келечекти сактап калабыз, өлкөнү өнүктүрө алабыз деш керек. Ошондо гана Жанар Акаевге окшогон адамдан 120сы келет. Жанар өзүнө келген мүмкүнчүлүктү бир колдонуп, чыныгы депутат ким экенин көрсөтүп атат. Чыныгы депутат бул азыркы элдер түшүнүп калган бай адам эмес. Чыныгы депутат илгеркидей чабандын арасынан чыккан адам, мындай элдин өкүлү да элдин арасынан чыгып келип, элдин көйгөйүн айтып аткан адам болуш керек. Ошону өкмөткө жеткирип, өкмөттү камчылап, бийликти камчылап, элдин маселесин чечип бере турган адам болуш керек. Бизде азыр шайлоодо акча берип келген үчүн булар бай дейт дагы, депутатка киргендер жардам сурап, акча сурап келгендиктен бизге жалаң байлар келет. Биз бир мандаттуу округ менен дагы өлкөнү саздан суруп кете албайбыз, себеби кайрадан эле олигархтар келет. Биз чыныгы депутаттарды, илим билими, кругозору, ой пикирин кенен жеткире алган, эл аралык деңгээлде уят кылбаган адамдарды алып келиш үчүн биз ушундай жол менен, президенттин колдоосу менен жаңы команда алып келишибиз керек. Мисалы, азыр жаңы жүздөр эч качан бирикпейт. Бардыгынын амбициясы бар. Ой, мен ондукка элешпесем депутат болбой калышым мүмкүн деп эч кимиси бирикпейт. Ошол себептен президент гарант болуп партия түзүп берсе, мен партиянын там депутат боло турган санына, катарына илешпесем дагы, мен министр катары же мамлекеттик бир кызматта өзүмдү көрсөтө алам деген амбициясы менен жаштар, жаңы жүздөр биригет деп ойлойм. Анда эмесе мен мындай өзүм патриот деп эсептеген, кыргыз үчүн кызмат кылып бере алат деген адамдардын аттарын окуп берсем, көбүнө айрымдар жакпашы мүмкүн, көп ойлошу мүмкүн. Бул өзүнүн тааныштарым айтып атат деп. Мен кандай адамдар менен таанышмын? Мен өлкөнү өнүктүрөбүз деген жүрөгүндө мекенчилдик сезими, мекенге болгон сүйүүсү бар адамдар менен тааныш болгондуктан жана буларды мезгил менен сынагандыктан ушуларды тизмеге коштум. Бул дагы аныктала турган тизме. Бирок эгер президент колдоп бере турган болсо, бул тизме дагы эл тарабынан түзүлүш керек. Эч кандай чоңдордун, байлардын балдары кошулбайт. Бул жака такыр президент болуп көрбөгөн адамдар гана кошулуш керек. Арт тармактан кошулду. Мен мындай оюма келгендерин жазган боюнча эле окуп кетейин. Биринчи ондукту мына кененирээк түшүндүрүп айтып берейин. Ондукту эмес, бир 10 адамга токтолуп кененирээк айтып берейин. Жомарт Жолдошов, бул Америкада, Лондондо окуп келген юрист жигитибиз, мекендешибиз. Салам Нью-Йорк деген тасмасы ушул жигиттин өмүр баянынан алынып тартылган. Бул учурда эл аралык соттордо Кыргызстандын таламын талашып, ызы чуу салып жүрөт, коңгуроо кагып жүрөт. Биз
эгер ушул эл аралык сотторго көңүл бурбасак көптөгөн чыгымдарга утулуп калышыбыз мүмкүн. Инвесторлорду келтириш үчүн эл аралык укуктук немебизди, ордубузду табышыбыз керек деп жүрөт. Партияны мыйзам ченемдүү жана талаптарга жооп берген деңгээлде алыш үчүн күчтүү юристтер болуш керек. Алардын бири Канатбек Азиз, Ата Мекен партиясынын юристи катары элге таанымал болгон. Ошондой эле Канат Мидин уулу деген Республика партиясынын көп иштерин жүргүзүп жүргөн жигит, Бабановдун жанындагы кеңешчиси болуп жүргөн Мирсулжан Намазалиев деген жигит, президент Сооронбай Жээнбековдун биринчи оппозиционери өзүнүн жердеши Гүлжигит Исаков деген жигит. Ал канчадан бери президенттердин туура эмес жактарын айтып, канчалык коркутуу, үй бүлөсүнө чейин коркутуулар болсо дагы сындап келет. Бул жигит туура жана көп учурда калыс пикирлерди айтып келгендиктен бул партиянын курамында болуш керек. Болот Ибрагимов деген орус тилдүү мекендешибиз бул күч структураларын титиретип, Болот деген атын укканда бүт баардык өзүнүн жумушун мыйзам ченеминде аткарып калган жигит. Бул депутат болуп келсе, менимче бул тармакты тартипке салууга салымын кошо алат деп ойлойм. Ал эми карапайым калктын арасынан чыккан Кылыч Шанаев деген жигитибиз бар. Ал чек ара, кайрымдуулук, көптөгөн иш-чараларды өзү уюштуруп, депутат кандай экенин же болбосо депутат болбой туруп деле элге кандай кызмат кыларын көрсөтүп жүргөн жигиттердин бири. Ыдырыс Исаков, Али Токтокунов сыяктуу журналисттер бизде көп. Ошолор журналисттердин калың катмары келсе, бизде азыр коррупция менен күрөшкөн бир гана адамдар булар журналисттер. Ушулардан көп адам келсе, биз түп тамыры менен коррупцияны жок кылып, Сингапурдагыдай коррупционерлер аябай бир коркунучтуу кылмышкер экенин болуп кала турган деңгээлге чейин алып келе алабыз. Ошол себептен журналисттер бул негизинен жаратылышынан мандаты жок эл өкүлдөрү. Ал эми колуна мандат тийсе, өлкөгө пайдасы тие баштат деп ойлойм. Ошол себептен мен тизмемдин бир 30%ын журналисттер түзүшү мүмкүн. Калгандары экономист, юрист, маданият чөйрөсүнөн көптөгөн кыргызга буга чейин пайдасы тийген жаңы жүздөр. Эми аттары кайталанып калса кечирим сурайм, бирок мен ошол тизмени окуп берейин. Ибраим Нуракун уулу, Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын башчысы. Жаңы партиянын катарында ушундай тажрыйбалуу инсандар болсо, партия менимче татыктуу деңгээлде өзүнүн ишмерин көрсөтө алат. Элнура Кулуева, Канышай Мамуркулова, Дайырбек Орунбеков, Санжар Эралиев, Семетей Талас уулу, Бактияр Алиев, Бактияр Тукеев, Тынчтыкбек Алтымышев, Влад Ушаков, Авламбек Жумабаев, Эркин Рыскулбеков, Майрамбек Осмоналиев, Самат Жумакадыров, Азият Жекшеев, Азамат Тынаев, Жылдызбек Керимбаев, Адилет Айтикеев, Алмаз Темиров, Күнболот Момоконов, Константин Конкин, Махинур Ниязова, Назира Айтбекова, Эрнис Кыязов, Шайырбек Абдурахманов, Азамат Кыязов, Төлөгөн Сулайманов, Айтурган Сатиева, Болот Темиров, Мирбек Асаналиев, Кайыргүл Урумканова, Талант Масадыков, Темирбек Асанбеков, Алмаз Турдумаматов, Адил Турдукулов, Калыс Боронбаев, Асан Мырза, Мирлан Турсункулов, Кылыч Исмамбетов, Аманбол Бабакулов, Акбалык Жумалиева, Рита Карасартова, Жамалбек Ирсалиев, Жанабил Давлетбаев, Айжан Акылбекова, Данияр Чормошев, Шамарал Мачиев, Бакыт Дегенбаев, Адил Назаров, Айбек Турдалы, Тынчтыкбек Кожобеков, Бактияр Калпаев, Таттыбүбү Эргешбаева, Мирлан Дүйшөнбаев, Гүлнура Төралиева, Абдулла Ташиев, Манас Саматов, Тилек Токтогазиев, Айбек Хакимов, Мырза Добутов, Эльмира Айшанова, Зурпидин Нурматов, Сыдык Исиров, Асейин Саралаев, Асел Лабаева, Данияр Чармашев, Кадыр Маликов, Чубагажы Жалилов, Нурсултан Кубанов, Жакшылык Матанов, Солтобек Эркин, Улан Үсөйүн, Мурат Соорбеков, Адинай Марипова, Мырзахит Мырзаев, Бектеналы Абдурахманов, Санатбек Келдибаев, Канат Бегалиев, Улан Молдодосов, Азамат Байматов, Рахман Разыков, Бек Борбиев, Урмат Үсөнов, Эрмек Нурбаев, Мирлан Самыйкожо сыяктуу инсандар бир партияга бириксе, булардын арасынан партиянын иштерин жүргүзө ала турган юристтер, экономисттер, программа жаза турган, партиянын пиар компаниясын жүргүзө турган журналисттер, эл менен жолугушууларды кызыктуу уюштура турган маданият өкүлдөрү, алып баруучулар бар. Ал эми булардын анча мынча каржылык иштерин уюштуруу иштерине демөөрчүлүк кыла турган, буга чейин демөөрчүлүгү менен элдин арасына таанылып, эч кандай кызматты элебей эле элге жардам берип келаткан Имамидин Ташев, Советбек Рустамбеков, Эмилбек Жусупов, Мирбек Айталиев сыяктуу жаш жигиттер бар, Адилет Касенов сыяктуу.
ушул адамдар эгер ушу элдик партияны колдоп берсе, ошолордун катарына кирсе, андан сырткары мамлекет колдоп берсе, шайлоого катыша турган күрөөнү коюп берсе, мамлекеттик телеканалдар жеке телеканалдарга кайрылуу жасап, андан сырткары шайлоодо же шайлоого үгүттүү иштеринде президент өз сөзү менен мен ушул элдик партияны колдойм, бул менин долбоорум, менин партиям, президенттин партиясы ушул деген сөз менен админ ресурс мамлекеттик кызматкерлер ушул партияга иштеп берсе, менимче президент тарыхта калат эле жана ушул команда президенттин ишин жеңилдетмек. Себеби өлкө бул тирүү организм болсо, президент анын жүрөгү, а парламент анын акылы. Биз буга чейин жүрөгү байлыкты эңсеп жүргөндүктөн, мээси иштебегендиктен өлкөбүз сыздап, башы иштебегендин буту менен колу шор дейт го. Биз ошол сыяктуу башыбыз иштебегендиктен, мээбиз иштебегендиктен улам өкмөт алмаштырып, өкмөттөрүбүздү соттоп, өкмөтүбүздү күнөөлөп, ушинтип келдик, эч качан алдыга жылбай. Ошол себептен парламентке элдик депутаттарды алып келели, эл арасынан чыккан, эл бирин-бири көзөмөлдөгөн. Мен окуган тизмедегилер бири-бирине оппонент болуп, буга чейин дагы бири-биринен позиция талашып, мындай талаш тартышта жүргөн адамдар, булар бир партияга келсе, эч качан бир адамга баш ийип, же болбосо мындай бийликтин сөзүн сүйлөп бере турган адам болушпайт. Булардын ар биринин өзүнүн позициясы болот. Мисалы, буга чейин 5 фракциянын лидерин колго алып койсо эле, бүт долбоорлор өтүп, калгандары балык болуп кетсе, бул парламентке, эмки парламентке ушул партиянын келиши бир мандаттуу округ иштеп жаткандай эле сезим калтыралат. Биз расмий түрдө бир мандаттууга келсек, кайра эле олигархтар келип, мындай карапайым адамдар, дарамети бар, билими бар адамдар бийликке кире албайт. Ошондуктан, урматтуу президент, ушул долбоорду колдоп бериңиз. Экинчи Исхак Разаков болуп бериңиз. Ал эми маалымат каражаттары жана кыргыз эли бул маалыматты бөлүшүп, ушул долбоордун тегерегинде ой жүгүртсөңүздөр. Келечек бизге керек, биз өзүбүз аракет көрүшүбүз керек. Олигархтар, колунда барлар, чимкириктер максаты байлык экенин, эч кандай кыргыз үчүн кызмат кыла албашын көрдүк. Андыктан кепиндин чөнтөгү жок, байлык топтош үчүн эмес, элге кызмат кылыш үчүн аракет көрөлү. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Ушул кайрылууну таратып коюуга жардам көрүңүздөр.